Саламатсыздарбы? 2026 кандай кесиптерге ээ болсо болот деген тууралуу тема боюнча мен сөз кылгым келет. Анткени көбү айтышат, мен 4-5 жыл окугум келбейт, билим алып, анан иштеп, ага убактым жок, мага тез иштеп акча кылыш керек деген адамдар көп экен. Ошого байланыштуу мен башыман өткөн көп кесиптерди иштеп көргөм. Ошол кесиптер боюнча сиздерге айта кетейин. Ал кесиптерди кыска мөөнөттүн ичинде үйрөнүп, анан кирешеге чыксаңыздар болот. Ал киреше менен дайыма күнүмдүк күн алсаңыздар дагы болот. Бул кайсыл кесиптер болушу мүмкүн? 2026 жылы эгер сиз чынында эле тезирээк кирешеге чыгып, акча кармайм десеңиз, анда ал кесиптердин бири бул чач кыркуу. Мен өзүм 5 жыл чач кыркып иштегем жана мен 5 жылда ошол жакшы акча кылгам. Мен башында бул кесипти өздөштүрүүдө 1 ай эле окугам. 1 ай окугандан кийин эле жумушка чыгып кеткем. Мен мурдакы сабактарымда айтып кеткенмин. Бул жерде мен 1 айда узун чачты кантип кыркса болот, кыска чачты кантип кыркса болот, чачтардын эми стилдери бар да, ошого жараша 1 айда жөн эле көрсөткөн. Өзүм колум менен да алгам 15 күндөн кийин. Бирок мен өтө жай алчуман. Анан окуу бүткөндөн кийин эми кантип ишке кирем деп, чач тарачкаттарды издеп барбершопто кайсыл жака кирсем болот десем, эч ким ишке албай койгон. Анткени 3 жыл кесибиңде 3 жыл иштесең, анан ала стажың аз экен деп эч жери алган эмес. Ошого байланыштуу мен базарда салонго барып бекер иштегем. Бесплатно 1 жума бекер иштегем. Мен башында айтканмын, мен бекер иштеп берейин, стажер деп жазып коюңуз, клиенттердин чачын бекер алып берейин, анан кийин жакшы иштеп баратканда анан 50-50 иштесек болот дегенде макул деп мени ишке алышкан. Мен ошондо 1 жума чач бекер алгам. Биринчи чач кыркканда мага оор болгон, мен жай кыркканмын. Анткени 25 мүнөт, 30 мүнөт ала турган чачты мен 1 саат 20 мүнөт алчумун да. Анан ошого карабай, бирок мен чачты бузбай, этияттык менен кыркып, бардык клиенттер, кардарлар ыраазы болуп кетишчү. Анан кеч алсаң дагы жакшы алат экенсиң деп, мен ошентип 1 жума бекер иштегем. Бекер иштегенден кийин акырындап отуруп, менин кыймылым, чач кыркканда скоростьтум көбөйө баштаган. Экинчи жума мен чачты уже жакшы алып баштагам. Анан ошондо мен уже 50-50 кылалы, мисалы ошол 2016 жылы чач кыркуу, чачтын баасы 200 сом болчу. 200 сом болсо, ошонун 100 сому мага кала турган болгон. Ошентип мен клиенттердин чачын ала баштадым. Клиенттердин бардыгы ыраазы болуп кетишкен. Ошол менен байланыштуу мен 1 ай иштедим, 3 ай иштедим. Анан ошо 3 айдан кийин колум жакшы көнүп баштагандан кийин мен барбершопко ишке киргем. Ал жакта профессионалдуу чач тарачканага кирип, ал жакта бир чач ошол маалда 2019 жылы 450 сомго чыккан. 450 сомго мен 50-50% деп иштеп баштадым. Жакшы кыркып баштадым. Ошентип менин карьерам уланган. 1 жыл иштегенден кийин мен мастер болдум жана чачтардын түрүн кырктым, скоростьтум дагы көбөйдү. 1 жылдан кийин мен мастерлик деңгээлге жетип, чачтардын тандабай баарын кырка баштагам. Анан эң биринчи эле бул чач кыркаарда клиенттер менен жакшы мамиледе болушуңуз керек. Клиенттер менен жакшы сүйлөшүп, жакшы баарлашып, сүйлөшүү менен отуруп чач кырксаңыз, клиент дагы ыраазы болот, сиз дагы ыраазы болосуз. Ошентип сиздин кардарларыңыз көбөйөт жана өзүңүз дагы билимиңизди тереңдете баштайсыз. Ошондуктан мен ошентип 5 жыл иштеп, 5 жылда клиенттерим көбөйүп, аябай өсүп баштаган. Анан мен эмнеге токтотуп койдум? Анткени 5 жылдан кийин мен башка жолду тандаганы аракет кылдым. Башка жол тандагым келди. 5 жылдан кийин кызыгуум кетип калды. Бул менен эмне дегим келет? Мен ошол маалда чач кыркканы кызыгып, тезирээк акча иштегим келгендиги үчүн мен биринчи кызыгуум болчу чач кыркканы. Анан экинчиден акча тезирээк акча жасагым келген. Акча кирешеге чыккым келген. Анан ошондуктан мен окуп 1 айдан кийин эле өзүм издеп чач кыркып баштагам. Анан айына мен 50 миңден таба баштачумун ошол маалда. Азыркы маалда карасаңыздар, барбершопто бир чачты 800 сомго алышат. 50-50 болгондо деле сиз 400 сом, бир чачтан 400 сомго ээ болосуз да.
мындайча айтканда кирешеңиз жакшы болот азыр, эгер сиз ошол чечимди чыгарып чач тарашта иштейм десеңиз. Экинчиси бул кыздарга бул маникюр. Маникюр аябай мен билем, анын баасы дагы жакшы. Чачтан дагы өйдө 2000-2000ден жогору маникюр кылган кыздар бар. Ошол сферада кыз кишилер эгер мен иштейм десеңиздер, сиздер бир ай практика кыласыздар. Бир айдан кийин сиз аракет кылып, мен сымал эле башында мен стажермун, арзан алып берейин же бекер алып берейин деп бир жума чыдап бекер алып койсоңуз, колуңуздун техникасы көбөйгөндөн кийин анан кирешеге чыга бересиз. Сиз мындайча айтканда 6 айда кирешеге чыгып жатасыз. 6 айда сиз жакшы мастер болгондон кийин акча өзү келе берет. Эң биринчи ошол чөйрөнү өздөштүрүп алыш керек да. Ошого мен сиздерге айтканым, 2026-жылы ким иштейм десе, чач тарач болуп эркек балдар, кыз балдар деле чач тарачта иштесе болот. Экинчиси маникюрда иштеңиздер. Ошентип сиздер 6 ай эле күч мээнет кылып койсоңуздар, аракет кылып 6 айдан кийин сиздер акча иштеп баштайсыздар. Чоң эле акчаны кармап баштайсыздар. Анткени илгеркидей мага окшоп 50 000 эмес, азыр бир чач барбершопто 800 сом. Маникюрда иштегендердики 2000, 1500ден иштешет экен да. Мындайча айтканда, сиз айына бир 70-80 миң тапсаңыз деле жакшы иш деп ойлойм. Үчүнчүсү, менин жумушум бар, бирок мен жумушумдан айлыгым жетпей жатат. Мен дагы кошумча акча тапкым келет десе, бул эркек балдарга такси. Мен таксиде иштеп жүргөм. Такси сферасы бул эң жакшы. Анткени таксини сиз эгер туура иштесеңиз, акча тапсаңыз болот. Аякта такси сферасында коэффициент жанат. Ошол коэффициент жанганда таксинин тарифи дагы өзгөрүлүп, жогорулайт. Ошол тариф күйүп жаткан маалда сиз бир 3 саат таксовать этип койсоңуз, 1,5 миңден акча түшөт. Жалпысынан 2,5 миң кыласыз, анан кийин ошол 2,5 миңден сиз өзүңүздүн расходуңуз бензин болуп отуруп, өзүңүзгө 1,5 миңден күнүнө калат. Бул кошумча жумуш. Кошумча жумуш болсо, сиз мисалы айлыгын, өзүңүздүн иштеген жериңизде айлыгыңыз 50 000 сом болсо, кошумча жумуш менен 90 000 сомго чыгат. Бул такси сферасы бар. Менин машинем жок десеңиз, арендага иштеп көрүңүз. Арендага иштеген соң сиз опыт алып, тажрыйбаңыз көбөйгөндөн кийин 6 айдан кийин, анан кийин первоначальный деп айтып коюшат экен азыр. Первоначальный акчасын төлөп, сиз кредитке акча машина алып иштесеңиз, бул машинанын расходун жаап койсоңуздар болот. Бирок бир жери бар. Такси бул январь, февраль айы, декабрь айы мертвый сезон деп коет. Тарифи дагы түшөт. Жайында мисалы 400-500 сомго алып бара турган жерде, сиз кышында мертвый сезон жок маалда 150 сомго алып барып каласыз да. Ошонусу бар. Ошон үчүн жаздан баштап күзгө чейин катуу иштеп койсоңуз, жакшылап, анан кийин ошол расчет алып, декабрь, январь, февраль айына расчет алып иштесеңиз, анда сиз жакшы акчаларды иштейсиз. Доставкада деле ошол. Доставканы аласыз, доставкага чоң деле машинанын кереги жок. Матиз болобу же арзан бир объему кичинекей машинаны алып доставка кылсаңыз, эртең менен кечке 12 саат иштесеңиз, өзүңүзгө 2000 сомдон калат. Эми иши жок же башка жакта деле 12 саат иштеп, сиз 40 000 айлык аласыз да, азыркы заманда Кыргызстанда. Ал эми сиз ошол 12 саатты өзүңүз эле доставкага чыгып такси кылсаңыз, анда жакшы акча табасыз. 12 саат жок, мен бир гана такси кылгым келип атат, кошумчасы жок эле, таксист болгум келип жатат десеңиз, анда 12 саат иштей турган болсоңуз, эгер тынбай, анда сиз күнүнө мындай төмөн баа менен эсептегенде бир 3000 сом табасыз. 3000 сом тапсаңыз болот. Эгер машина өзүңүздүкү болсо, күнүнө 4000ден табасыз. Ал үчүн такси кылганды билиш керек. Тариф кайсыл маалда күйөт, коэффициент кайсыл маалда жанат. Ошол маалда сиз таксовать этсеңиз, жакшы акча иштесеңиз болот. Мен бул сизге 4 сфераны айттым: чач кыркуу, маникюр, такси же доставка деп. Бул жумуштар, мисалы чач кыркуу менен маникюрдү кесип кылсаңыз болот. Ал түбөлүк кесип болуп калат сизгечи. Андан тажрыйба дагы аласыз, билим дагы аласыз. Анан эч жерде мындай көчөдө калбайсыз десем жаңылышпайм. Америкага көчүп кетесизби, Россияга көчүп кетесизби, Кытайга көчүп кетесизби, ал билим дайыма сиз менен болот.
жана ошол бардык башка өлкөгө барсаңыз дагы чач кыркып, маникюр кылып иштей берсеңиз, сиз жакшы акча табасыз. Эгер жашмын десеңиз, эгер сиз студент болсоңуз, студенттерге, мектепте окуган балдарга мен айтар элем, кытай тилин өздөштүрүңүздөр. Кытай тили бул абдан керек сабак. Анткени кытай тили менен переводчиктер HSK 5 деп коет, 5-уровень. 5-6 уровеньде өздөштүргөндөр биздин эле жерибизден 90 миңден 100 миңге чейин айлык табышат. Жана бул дагы өчпөс билим. Бул билим түбөлүк сиз менен калат. Кааласаңыз университетке мугалим болуп кирсеңиз болот. Мен окутканды каалайм десеңизчи, жок, мен жөн эле которуп бергим келет десеңиз, которуп иштесеңиз болот. Котормочулар ушу 120 миң, 90 миңден 80 миңден 120 миңге чейин акча табышат. Ал үчүн бирок буга көбүрөөк мээнет керек, талыкпай эмгек кылсаңыз, бул кытай тилин өздөштүрүп кетесиз. Кытай тилин өздөштүрүүгө сизге 2,5 жыл, 2 жыл, эгер сиз катуу аракет кылсаңыз, 2 жылда сиз кытай тилин толугу менен өздөштүрүп кете аласыз. 2 жылда сиз жакшы сүйлөшүп, 2 жылда котормочу болуп кеткен деңгээлге жетсеңиз болот да. Анан мен ушул 5 бул кесипти айттым. Ушул кесиптер эч качан токтобойт жана өчпөйт. Ушул кесиптерди өздөштүрүп алсаңыз, сиз нан тапканы дагы, үй бүлө бакканы дагы кенен жетет да. Анткени азыркы учурда бирөөнүн колунда иштеген жаман эмес. Жаман деп жаман дабайм. Мисалы, жакпаган жумушка деле иштеп жатасыз, бирөөнүн колуна деле иштеп жатасыз. Ошол убакытты пайдаланып, өзүңүз иштесеңиз, мисалы, ошол бьюти сферасында чач кыркып, маникюр жасап, өзүңүзгө өнөр ашырасыз да. Анан мисалы айтканда, салон ачып алсаңыз болот. Мисалы, сиз 2 жыл же 3 жыл чач кыркып иштедиңиз, же маникюр жасап иштедиңиз, 3 жылдан кийин сиз мастер болуп калгандан кийин өзүңүз салон ачып алсаңыз, бул чоң ийгиликтин бири деп эсептесе болот. Мисалы, клиенттерди 3 жылда базаны толтурсаңыз болот. 3 жыл иштесеңиз, сиз күнүнө жок дегенде 6-7 клиент келе турган деңгээлге жетип алсаңыз, ошондон кийин өзүңүз акча топтоп салон ачсаңыз, сиз утулбайсыз, жеңилбейсиз. Акырында отуруп, мастерлерди жалдап, колуңузга жардамчыларды, аларды үйрөтүп, шакирт кылып, анан иштесеңиз, бул жумуштар сизге, бул кесиптер сизге чоң даражаны алып келет, киреше алып келет жана өзүңүз дагы ошол сферада өсөсүз. Бул жумуштар сиздерден жаш куракты талап кылбайт. Сиз 20 жашта, балким 30 жаштасызбы, 40 жаштасызбы, 50 жаштасызбы, үйрөнө берсеңиз, бул кесиптин жаш курагы жок, сен каарып калтырсың, сен өтө жаш экенсиң дебейт. Ошол жаш менен сиз жумуш кылсаңыз, бул кесиптер сизге абдан пайдасын тийгизет. Мен бул кесиптердин баарын көргөнмүн. Ошондуктан айтып жатам. Мен чач кыркып көргөм, 5 жыл иштедим, өзүмө өнөр ашырдым. Көптөгөн башка улуттагы адамдардын дагы чачын кыркып иштегенмин. Мен чач кыркуу жана ошондой эле сакал дагы алчумун, эркек кишилердикин. Кытай тилин өздөштүрүп өзүм үчүн окуганмын 1,5 жыл. Азыр менин уровеньим 4-уровеньге жетип калган. Мен дагы эле окуй берем, анткени бул кытай тили мага жагат. Мен хобби десем жаңылышпайм, ошол хобби менен кытай тилин өздөштүрүп окуй берем. Анткени бул билимдер мага кереги тиет. Мен чач тарач болуп иштедим, мен кытай тилин окуп жатам. Эгер вдруг керек болуп калган болсо, мен көчөдө калбайм. Бардык жерде мен иштеп кете алам. Ошон үчүн канчалык сиз көп билим ашырсаңыз, ошончолук даражаңыз бийиктелет жана алдыда сизге жаңы эшиктер ачылат. Мен бул теманы атайын 2026-жылы ушул мени угуп жаткан угармандарга пайдасы тийсин деп, ушулар дагы бир кесиптин ээси болуп калсын деп, же өзүн издеп жатса, же бир сферанын, бир кесиптин ээси болом деп жүргөн адамдар болсо, ошолорго арнап атайын ушул чыгарылышты чыгардым. Кечээ машинеде баратып, оюма келип кетип, эмнеге бөлүшпөйм? Бөлүшкүм келет, анткени бир адам ушул YouTube'да ушул менин сөзүмдү угуп, балким бир адамга жардамым тийип калат деп, анан кийин өзүмдүн оюмду айтып жатам. Бул чыгарылыш менен
дос туугандарыңызга бөлүшсөңүздөр болот, лайк басып. Анткени ушул кесипти издеп жүргөндөр бар. Балким кызыңыз же балаңыз университетти бүткөн, балким сиз өзүңүз бир жаңы кесиптин ээси болгуңуз келет. Ошого буну көп ойлонбош керек. Сиз баштай бериңиз, жакса өздөштүрүп иштеп кетесиз. Баштаңыз. Эгер балким жаңы башка өлкөдөн келип, Кыргызстанда эмне кылам деп отурсаңыз, же болбосом бир бизнес башташ керек болуш керек болуп атат, бизнес башташ керек десеңиз, анда бул кесиптер эң жакшы кесиптер. Ар бир адамдын чачы ай сайын өсөт. Ар бир аял кишинин тырмагы ай сайын өсөт. Ошол сезону жок, мертвый сезон деген болбойт буларда, бул сферада. Ошон үчүн бул кесиптерди өздөштүрүп, ушул кесип менен иштеп кетсеңиздер, бул кесиптер сиздерге абдан бир чоң жардамы тиет деп ойлойм да. Ошого мен ушул бүгүнкү чыгарылышта сиздер менен бөлүшүп кетейин дедим. Сиздер менен Аян каналы болду. Тааныштарыңыздар менен бөлүшүңүздөр жана кийинки чыгарылышка чейин жолукканча саламатта калыңыздар.